Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatlı görüşçüler. Bugün жақсы bir çıkarış болады. Kırgız жылқының çoğunu izlegenler abdan көп, 1.68 бар екен. Өспірім. Азыр малыматын бұл жақ есі Sayız akabız берет. Biz başladık. Başında лайкыңарды аябай қолдау ретінде біздің каналыбыз өніп өссін дегендер лайктан бірден басып қойыңыз. Sayız aka қандайсыз? Жақсы, Аллаға шүкір. Келдік. Келдік. Бұл ошонда қырғыз жылқы. Таза қырғыз жылқы деп алдық баба. Азыр мен бойлап көрдім. Бойы чоң. Тарта келгенде 1.68 шығады. Ошонда шықты тартқанда. Бойы чоң екен. Ичип жегендери өтө зор екен. Бұты қолы таза. Тарбиясы кәмірақ мингилеп өзі соны үйретіп қойды тарбиялап. Бұл дағы бір байдың қолында жебеле тұрған өспірім екен да? Байдың қолында тұрған бір үкәуі бар еле таныш. Ошондан алдық. Анан алып анан істеп тарбиялап сағат чыгарып отқан малыбыз. Sayız aka, бұл қырғыз жылқы деп айттыңыз да? Ооба. Таза қырғыз жылқы екен. Азыр жашын не дедіңіз да? Жашы 3 жаш бышты. Бышты. Бұл ат болғанда бойы қаншаға барып қалады? 70-ке барып қалады ғой? Ошо барып қалса керек, да кішкене чоңоёт да. Не дегенде бұл өсө тұрған өспірім жаштығында эле байқалат екен да? Мына азыр быштысында ушунча бойы бар, демек бұл кулунда да аябай чоң болгон да? Кулунда ham чоң болгон да, буты анан uzun. Жанынан бир сири айланып тегеректеп карадым. Буттары дагы, мына туяктары дагы аябай сон экен, кара туяк. Тик туяк. Адамга жоош кароо дагы. Үкам бери бастыргын, ол жерге келгин. Тулпардын эң биринчи туягын кара дейт да. Туяктары тазабы? Туяктар таза. Ошо артасында кичине немеге жипке байланган жерде жипке ийилип алган да, ондай. Кичине кыйып кеткен, бирок ал эчтек болбойт. Анда мен жакындан бир тартып айландырып көрсөтөйүн. Кабагынан баштайынчы, но кабагын карагыла. Көздү карагыла. Мойын. Мындай өспүрүмдөр жанагы дыйкандын колунда болбойт негизи. Пулу бар адамдар жаштыгында эле алып камап коет. Анан кийин тарбиясы жок болуп калып, анан эптей албай, анан Sayız акелерге окшогондорго сатат да. Булар тарбиялап анан элге салып, бирок болуп калып сатышат ошо. Бирок азыр кымбат чыкпайт. Сабыр кылгыла. Азыр бул жакта маалыматтарын берели. Мына көкүрөк. Буттарын карагыла туяктар. Кара туяк. Ишик жанагындай жок. Таза. Арт жагы. Мына буга жок. Үкам, ол жерден бир кой берчи ошол жака, чуркаганын көрөлү. Жогор жака кой бериң. Капкара. Билинер билинбес кашкасы бар экен. Кетти мына. Болды. Тоқтат, болды. Көрдік. Малалы үстен атып қарай тұрған нәрседе. Жалаң эле чоң болуп кетти аттарды. Буюрса. Чоң өспүрүм издеген жок. Именно. Туура айтасыз. Именно ушу кыргыз жылкынын чоңун издегендер мындай көп да. Кыргыз жылкынын чоңун издегендер, Европанын эмес. Анан эми жанагы 80-90% чоң болуп кетти да.
аттар кылданып кетти. Анан Союз эке бул баасын укканда элдер уу деп бербейби? Жок, андай эле кылбайт. Биз деле жакшы эле кылып алдык. 310 миң сом деп коебуз. 310 миң сом. Мындайларды чыгарып атышат, о каяктагы 10 миң доллар, 8 миң, 15 миң доллар деп. Ооба. Ошого окшогондорду деле. Мына туугандар, эми бул акелерибиз буга чейин дагы көп аттарды чыгарып сатты. Жанагы дыйкан алала турган кылып. Мына ушул эле жылкыны минбестен жөн бою кичинекей балдарга жетелеп чыгарат, Ошолар чыгарып сатып. Муну Бишкек тарапта көп экен. Алып анан кийин үйүнө келгенде бою чыкпай калып наразы болгондор көп да негизи муну интернеттен алгандар. Эми интернеттен сатып аткандан кийин маалыматты болгондой берсе, апарып алып жана алган адам дагы аябай ыраазы болот да. Кийин дагы алып кетет. Башкаларга да сунуштайт. Табияны бердик. Баягы битирчилик жок керек. Ушак сталат кала. Жеп ичиши бар жогуна жооп. Жеп ичиши жооп бар. Мындай түшүп чыгып мингенде жөн мингизет. Өлө турат, жүгөндү деле салдырат. Ана. Мына туугандар, демек тарбиясы келиптир. Көргүлө, бул жер Жалал-Абад областы, Жергетал айылы. Союз эке телефон номерди айтың. 774 менен 50 35 86. Мындайна басыңчы, мындай туштап коюң деле. Сен ушундай туркам. Боюн. Союз эке дагы өзү чоң балбан. Тем более мына аттын боюна Кудай буюрса эми келесиңер. Минип көргүлө. Басыгын, буросун. Анан жактырып, акемдин колун кармап сурай бересиңер. 300 канча дедиңиз? 310 миң. Чалгыла, байланышкылай. Миллиондорго тете ат болот ушул. Жакшылап карап, суутуп, улактарга көргөзсөңөр. Кыргыз жылкы. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.